көп улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны өзүн бактылуу жана корголуу сезген өлкөгө айлантуу. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгындагы мамлекеттик саясий жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ичара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга. Теге сатылбайт. Неберемдики. Көргөзмөгө алып келдик да. Баке, саламатсызбы? Бул буюмдарыңыз эмнеден жасалган? Ошолор жөнүндө кененирээк айтып берип кетсеңиз. Биз Чүй областына караштуу Байтык айыл өкмөтүнөн келдим. Кыргызстан Колун өсүрүү кеңеши бирдечи. Ошо чыкабыз, анан мына өлкөбүздүн, элибиздин эгемендүүлүгүнө 30 жылдыгына карата келип, жакынга бир иш-чара кылып, өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөлү деп келдик. Анан бул идиштерден баштасак, жаңактан жасалгандар, чынар теректен жасалгандар, өрүктөн жасалган ар кандай. Өзүңүз жасайсызбы? Өзүм ушу бала кезинен бери ушу өнөр сүрүп менен эмгек кылам. Комуз чабам, негизи комузчулук менен иштейм да. Анын арасында мына идиш аяктарды, чөмүш, табактардын баарын арасынан жасай берем да бар. Токтогул комуз. Өзүңүз чертесизби? Анчам чертем, кичине. Чертип берип койбойсузбу? Бул эле. Бул өрүк комуздар. Өрүк комуздар. Буга да сала А балары кандай булардын? Балары ар кандай. Мисалы мына ореки жөнөкөй эле карагайдан жасалган. Булар 3000 сомдук турат.
3000 сомдон өйдө да менин комуштарым 3000 сомдон 14-15ке чейин. Эми анын үнүнө жараша болот. Кээ бирөө өтө күчтүү үйүндө барып калса, ушул 15 миң айланасы болот. Ата мындай муналар мисалы 12-13 миңдин комуштары. Бул дагы чисто профессиональный сахнага чыккан комуштар да, чоң үйлөр, күчтөр алып атат. Негизги мен өзү комушчулук, комуш менен устанам, комушчулук. Тигилерчи эмненин терилери? Анан булар болсо жапайы эме кийиктерге, булар эми карышкыр. Бул өзү кыргыздын боз үйүндө илгертен ата бабасынан келаткан салт менен карышкыр илинип турат, түлкү илинип турат, анан кылгыяк ушул баары илинип турат да, ар бир кыргыздын үйүндө ушундай илинип туруш керек. Карышкыр турган үйдө, значит, бул үйдө бир жигит бар деген белги да. Бир жигит, батыр жигитпи ушундай бир ошонун белгиси карышкырдын терисинен эле көрүнүп турат. А түлкү илинип турса, ошол түлкү илинип турган үйдө bir boyga жеткен кыз бар. Мына ошол мааниде илинген. Ушул үйдө бир турмушка чыга турган бойга жеткен кыз бар экен деп анан кийин куда түшүп, сөйкө салып ушинтип башташкан да. Ошон үчүн ар бир нерсе бекерден турбайт. Ар бир нерсенин өзүнчө бир эмелери бар да.